Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайрадан Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 24 сентябрь 2025 жыл мен сіздерге мынандай тех паспорты бар болған жаңа домдан 6-шы қабаттан сатыла тұрған квартира жөнінде информация бермекшімін. Тех паспорты бар, 6-шы қабат. Туғандар, мен тұрған жер Орский район, Қарағай құрған жаңа домның алдында тұрам. Орский райондағы ескі Қанике ресторанын білесіздер, аз бұзылып кетті. Ошоның артында өтсеңіздер Авиценна көшесі, жанында Орта Азия гостиницасы бар. Ошо гостиницанын жанында ошо Карагайдын домун көрө аласыздар. Охрана барата бар, кирип келе бересиздер. Мына мен турган жер детский площадкасы. Ошонун эле ылдый тарабы чоң подземный паркинг тугандар. Ошону эске алып коюңуздар. Негизинен жакшы. Мына бул блокто 1-чи подъездде 6-чы кабатта сатылыш квартирабыз жайгашкан. Тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө квартирага келдим. 6-чы этажга чыгасыздар. Мына лифт бар. Бул жак лестница. Чыгып, солға бұрылсаңыздар, ушул квартира сатқа чыгат. 3 бөлмөлүү тех паспорты бар тугандар. Кыжылат болбоңуздар. Тех паспорты бар. Эшикти ачып киресиздер. Псо квартира, 3 бөлмөлүү. Аянты 97,5 дедиңиз, а? Квадратурасы 97,5 тугандар. Азыр бул жак родительский спальный, отдельно санузел мененче. Мына жак болсо гардеробный, бул жак душ, мына жак ажаткана. Түз жүрсөңүздөр детский, мына жак гостиный, бул жак болсо кухня. Түшүндүңүздөр, аянты 97,5. Өтө сонун. Келип каалагандай ремонт кылып, кирип жашай бересиздер. Ушул комнатадан баштай берели, мына жүрүңүздөр. Ылдый тарабында сухой стяжка болгон. Шумоизоляцияга дагы өтө мыкты иштеген Карагай стройкомпаниячы. Ошондой эске алып коюңуздар. Бул жак кыскасы родительский спальный. Сонун, Так, эми бул комнатадан чыгабыз. Бул родительский отдельно спальный. Мына жагын тосуп туруп, нар жактан эшик ачып алсаңыздар болот, санузелгече. Эми карап көрөсүздөр ал жагын. Эми жүрүңүздөр. Солго бурулсак, бул кухня. Жеңгелерибиздин офиси деп коебуз, билесиздер. Газ бар. Отопление центральный. Ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Бул жак кухня болду. Эми гостиныйга киребиз. Конок бөлмө. Генен сон болуп турат. Анан тугандар, негизгиси тех паспорт бар. Тех паспорту качан тиеткенин, кандай болот экен деп ойлонбойсуздар. Бардык документи даяр. Келесиздер, ремонтту кылып туруп, кирип жашай бересиздер. Бул жагы детский комната. Караңыздар. Сонун болуп турат. Эми вариант катары айтып коеюн. Мына жерде пластик менен тос койсоңуздар болот. Бул жакка мисалы кандай десем, кыздар уктоочу бөлмөсү болсо, пластик эшиктин бул жагы балдардын уктоочу бөлмөсү болот. Карап көрөсүздөр. Ушундай кылып 4 комната кылса да болот деп эс мага маалымат берди. Так, бул жак болсо душ. Мына жак болсо ажаткана. Бул жак болсо гардеробный. Мына родительскийдин өзүнүн отдельно санузели. Менимче түшүнүңүздөр, аянты 97,5, этажы да жакшы, 6-чы этаж. Эсин номери экранда жазылып турат. Баасын канча дедиңиз эле, ака? 960 дедиңиз, а? 920. Тондар. Уктуңуздар, баасы квадрат метри, ал оңой эле. Плюс еще кеми бар. Сүйлөшөсүздөр.